Жария. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям менен чогуу ажылык кылганын соогун алгыңыз келеби? Анда биз менен Рамазан айында умра сапарына аттаныңыз. Бизде сиз үчүн өтө сонун жеңилдиктер каралган. Биринчиси, Рамазан айын толугу менен Мекке Мединада өткөрүп, кадыр түндү, айт намазды, бүткүл дүйнөнүн төрт бурчунан топтолгон мусулман бир туугандарыбыз менен чогуу окуп, бирге майрамдап 25 күн, дээрлик бир ай ошол жакта кенен ибадат кылып кайтабыз. Мына ушунча убакытка тамак ашы менен билет баасы болгон $1650. Мындай мүмкүнчүлүк башкаларда жок. Экинчиси, эми документке деп жүгүрбөйсүз. Сиз болгону загранпаспортту гана бизге тапшырасыз. Калган баарын өзүбүз бүтүрөбүз. Үчүнчүсү, ихрам кийимин, умра китебин, аялдарга жоолук, жилет, сумка, жайнамаз, замзам суусун белекке аласыз. Эң негизгиси, сиз ибадаттарыңыздын туура аткарылуусуна чоң көмөк көрсөткөн илимдүү дамла Санжар Тыныбек уулу жетектеп барат. Мүмкүнчүлүктөн кур калбай жазылууга шашылыңыз. Учуу күнү 10 апрель. Байланыш үчүн номер 0773 691 877 0776 56 29 56. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Аллах Таалага чексиз мактоолор болсун. Жана акыркы пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва салламга Аллахтын саламы жана салаваттар болсун. Ассаламу алейкум урматтуу мусулман бир туугандар. Азыр сиздерге айтып бере турган окуябыз экинчи аял алууга кадыр болгон, аларга камкордук кыла ала турган эркектерибизге жана эрин менчигиндей көргөн, өзүнөн башкага жакшылык каалабаган ар бир кайсар аялга арналат. Анда эмесе окуяны эжегебиздин өзүнөн угалы. Окуя күйөөм иштен келип менен бир дасторкондо олтурган учурдан башталды. Бир убакта күйөө мындай деп сөз баштады. Экинчи аял алайын деп турам. Кандай дейсиң? Бул сөз менин башыма балка менен ургандай болду. Селт эте түштүм. Күйөөмө тигиле карадым. Эмне, тамашабы бул? Жок, тамаша эмес. Менин ачуум келе баштады. Мен эч качан экинчи аял алууңа ыраазы болбойм. Эгер экинчи аял алсаң, билип кой, бул үйгө менин бутум кадам басып келбейт. Мен сага аял болсом, татынага 3 баланы төрөп берип, аларга эне болсом, сен мени татыксыз аял дегендей, экинчи аял алайын дегениң эмнеси? Жок, мен эч качан муну кабыл кылбаймын, деп бул суроо боюнча өз пикиримди ачык айттым. Ушул сөздөрдү мен бир топ жыл мурда күйөөмдүн экинчи жолу үйлөнөрүн укканымда айткан элем. Ал жакында гана 4 баласы менен ажыраган келинди өз никесине алууга камданып жаткан эле. Күйөөм анын акчасы жок кыйналып, кыйынчылык тартып, балдарын кантип камсыз кылаарын билбей, оора балда экенин айткан эле. Бирок мен эмне үчүн бирөөнүн түйшүгүн эркек өз мойнуна алыш керек деп кебелбедим. Күйөөмдү башка менен бөлүшүп, ал башканы кучактап, сүйүү сезимдерин кулагына шыпырап жатканын ойлогонумда, табым качып, өзүмдү жаман сезип кетер элем. Бул көп жыл мурда болгон окуя. Анда мага жашоо түбөлүктүүдөй жана эч өзгөрүүлүгү сезилген эле. Бирок мен жаңылганымды кийин билдим. Ошентип күйөөм ал аялга үйлөнгөн жок. Менин эскертүүмдөн жана кетем деп коркутканымдан кийин ал өз оюнан кайтты. Тиги аялдын жана анын балдарынын жашоосу кандай кечкенин билбеймин. Башка шаарга көчүп кетишсе керек. Күйөөм башка экинчи аял тууралуу сөз ачпады. А мен өзүмчө бактылуу жашай бердим. Өз үй бүлөөмдү сактап калдым деп кубандым кыска оюмда. Бир күнү күйөөм жумуштан келип, аябай чарчап турам. Табым да жакшы эмес. Куптан намазына чейин бир аз эс алып алайын. Куптанга койготуп кой, деди. Мен макул деп үстүн жаап койдум. Ошентип ага тамак даярдап дасторкон жайгыча куптанда болуп калды. Тамак даяр болду, тура кой алтыным, деп ойготууга аракет кылдым. Жооп берген жок. Катуу уктап калган го, деп барып үстүндөгү төшөктү алдым. Адатта ойгончу эле, бирок бул сапар тыптынч. Колунан кармадым. Көздөрүм бакырая түштү. Колу муздак, денеси катып калган экен. Жарык дүйнөм караңгы боло түштү. Бакырып жибердим. Көзүмдөн жаштар токтобой ага баштады. Эми ал эч качан намазын окуй албайт эле. Анткени ал уктаган бойдон ойгонгон жок. Күйөөмдүн кокусунан каза болуп калганына чыдабай, күйүтүм башыма чыкты. Бир өмүр чогуу өткөргөн адамымды заматтай эле менден тартып алды. Жумуш менен бизнеске көңүл бурбай, күйөөмдүн азасын көпкө көтөрүп жүрдүм. Акырындык менен иштер артына кете баштады. Күндөн күнгө абалыбыз начарлап баратты. Биз биринин артынан бирин жогото баштадык. Уна, дүкөн, үй, анан айласыз агамдын үйүнө көчүп келдик.
Мен жана менин балдарым болуп, анын толуп турган үйүн ого бетер толтурдук. Көп узабай, жеңем өзүнүн наразылыгын көрсөтө баштады. Чыккан кыз чийинден тышкары дегендей, күйөөдөн ажырагандан кийин өз бир тууганыңа да батпай калат экенсиң. Башкаларга жаман көрүнбөстөн, эптеп өз ордубузду табуу үчүн иштешим керек эле. Бирок менин эч нерсеге шыгым жок эле. Күйөөм тирүү кезинде биз токчулукта жашадык. Менин иштөөмө кандайдыр бир нерсе менен алектенүүгө мажбур болгон эмесмин. Мен үй жумуштары менен балдарыма гана кам көрчүмүн. Жашоо мен үчүн татаалдаша баштады. Анткени мен мурдагыдай жаш эмес болчумун. Ар бир күн мен үчүн сыноо болду. Бир күнү мага агам бир кишинин аял издеп жүргөнүн айтып калды. Ал киши адеп ахлактуу жана динге бекем, такыбай инсан экенин айтты. Ошентип ал киши агамдын үйүнө менин менен жолугуу үчүн келди. Экөөбүз сүйлөштүк. Ал мага жакты. Ал баардык жакшы сапаттарга ээ экен. Бирок ал мага экинчи аял болуумду сунуш кылды. Ошондо экинчи аял деген сөз менин жашоомдо экинчи жолу жаңырды. Бирок бул сапар башкача шарт аркылуу. Анын аялы экинчи ирет үйлөнөрүн билип, бирок бул сунушту колдобой, каршы чыгып жатканын, экинчи аялга үйлөнөбү жокпу, жообу биринчи аялдын чечиминен көз каранды болоорун айтты. Эскертүү: шариятта экинчи аял алууга биринчи аялдын макулдугу шарт эмес. Эгер биринчи аялынан корккондор болсо, анда аларга экинчи аял алууга болбойт. Мындай эркектерди кыргызда былжырбай деп коет. Булар бир аялдын батинкесин тазалап жашай берсин, дейт шейх Чубак ажы. Ошентип мен ал түнү нафил намаз окуп, Алладан жакшылыктарды берүүсүн суранып дуа кылып чыктым. Бир канча жыл мурда башка бир аялдын тагдыры менин чечимимден көз каранды болуп, жана менин чечимим кандай болгонун эстедим. Кыйынчылыкка туш болгон аялга ошол учурда колдоо менен үй бүлө арттыруу мүмкүнчүлүгүнөн ажыратканым үчүн өзүмдү күнөөлүү сезип турдум. Тообо кылдым. Өмүрүмдө ошол жасаган ишим үчүн тообо кылам деп ойлогон эмес элем. Анткени мен эч кандай жамандык кылган жокмун. Мен жөн гана өзүмдүн укугумду коргодум деп ойлоп келчүмүн. Эми мынтип ошол түйшүк өз башыма келгенде канчалык жаңылганымды түшүнүп жеттим. Ал аял мени кабыл кылуусуна, макул болуусуна дуа кылдым. Ал киши мага бир нече күндөн кийин телефон чалып, аялым сени менен жолугууну каалап турат деди. Мен жолугушуу күнү абдан кыжаалат болдум. Алладан мага жардам берүүсүн сурандым. Ошентип белгиленген убакытта биз жолугуштук. Мен илгери кандай абалда болсом, ал да ошондой абалда экенин түшүндүм. Ал мени колумдан кармап, көз жаш менен: мен үчүн бул абдан татаал. Мен да башка аялдар сыяктуу өз күйөөсүн каттуу сүйгөн инсанмын. Бирок экөөбүз бири-бирибизге эже сиңдидей жакын мамиледе болуубузга үмүт кылам деп менин токол болуума макул болду. Бул сөздөрдү укканымда көзүмдөн эрксиз жаштар куюлуп кетти. Бул жалган жашоодо мен муктаж болуп турган нерсе бул кол сунган жардам болчу. Ошол бечара аялга мен убагында жардам көрсөтпөй кайдыгер мамиле кылгандыгымды эстеп, аябай өкүндүм. А бул аял болсо мен үчүн жөлөнөр тоом, сүйөнөр тирегим болуп берди. Ал үчүн мен өмүр бою ыраазы болуп өтөм. Эч ким мендей күйөөсүн сүйө албайт деп ойлочу элем. Бирок ал мага сүйүүнүн чыныгы маңызын үйрөттү. Акырында айтарым, өзүңөр ошол абалга туш болмоюн, эч качан башка бирөөнүн абалын биле албайсыңар. Жагдайга карап бирөөлөрдү айыптабагыла. Куранда жазылган боюнча чечим чыгаргыла. Күйөөнү менчиктеп албагыла. Ал кылганыңар шариятка каршы келет. Аларда силерден сырткары дагы 3 аялдын акысы бар. Кудирети жетип турса, өзүңөргө каалаган жакшылыкты башкаларга да ыраа көрүп, күйөөңөргө 2-чи, 3-чү, 4-чү кылып алып бергиле. Ач көздүк кылсаңар, менин абалыма силер да түшүп калууңар мүмкүн. Кимдин канча өмүрү калды, Алла билет. Жардамды Алладан гана сурагыла. Алза силерге кандай жакшылыктарды жиберерин ошондо көрөсүңөр, дейт мусулман эжебиз. Мына ушуга окшогон дагы бир башка окуяда мындай баяндалат. Меккелик аалымдардын бири мындай дейт: күндөрдүн бир күнүндө бир аял мага келип, өзүнүн башынан өткөргөн бир окуяны мындайча баяндады.
Урматтуу шейх, мен Баланчанын аялымын. Күйөөм экинчи аялга үйлөнүү ниетин билдиргенде эсимди жогото жаздадым. Күйөөмдү ушунчалык каттуу сыйлоочумун, көңүлүмдү оорутту. Ага болгон махабатым күчтүү эле, иренжип кеттим. Бирок бир ооз сөз айтууга батына албадым. Себеби ал мен үчүн улуу инсан эле. Дартымды ичиме жуттум. Ичимде махабат менен жек көрүүнү чогалып жүрүү абдан кыйын иш экен. Ошентип күйөөм үйлөндү. Жек көрүүм жана күйүтүм башымды жарды. Сабырым толду. Жашоодон тоюп кеттим. Өзүмдүн жанымды кыюуну ойлой баштадым. Бирок Аллахтын азабынан, тозогунан каттуу корктум. Күндө үйгө жылмаюу менен келип, салам берүүчү күйөөм күн аралап келе баштады. Бир күн анын үйүндө, бир күн менин үйүмдө. Ага кеткен күндөрү Куранды ачып алып, ыйлап окуймун. Аллахтан жеңилдик берүүсүн тилеп дуа кыламын. Күйөөм андан ажырап мага келсе, баары жакшы болот деп ойлой бердим. Күндөрдүн бир күнүндө күйөөм менин үйүмө келди. Сүйүнүп кеттим. Бирок ага билгизбей, атайын кабагымды салып алдым. Бирок ага болгон жакшы мамилемди өзгөртпөдүм. Ичимден жеткен кыйтыр дедим. Тилим менен эч нерсе айта албасам да, идиш аякты карс-курс уруп, одоно кылык жорук менен ичимдеги күйүттү чыгарып алар элем. Эртеси күнү дагы жалгыз калдым. Чай намазды салып, Аллага жалындым. О Алла, бул дүйнөдө да, ахиретте да жакшылык бер, тозок азабынан сакта деп дуа кылдым. Аллага шүгүр. Баарын ордуна коюучу зат дуаларымды кабыл кылып, жакшылык берди. Мен жалгыз калган күндөрү Куран, намаз окуйт элем, жана нафил орозо тутаар элем. Илгери эптеп-септеп намаз окусам, эми шашпастан, хузу, башкача айтканда берүүлүү менен намаз окуй баштадым. Күндөр өтүп, ибадаттын даамын тата баштадым. Күйөөм менин үйүмө келе турган күндөрү боёнуп, жасанып, атыр себинип, эң жакшы кийимдерди кийип, жакшы маанай менен тосуп алар элем. Ал келгенде ага көбүрөөк кызмат кылып, кеткенде Аллага көбүрөөк ибадат кылат элем. Куран окуйм, орозо тутам, намаз окуйм, хадис жаттап, китептерди барактайм. Эртеси күйөөм келсе дагы жакшы мамиле кылып, таттуу тамактарды биширип, анын көңүлүн алууга аракет кылам. Ошентип 1-2 ай ичинде көп китептерди окуп, көп нерселерди үйрөндүм, илим алдым. Мурунку намазым менен азыркы намазымды салыштырсам, коркуп кетем. Эч качан намаз окубагандай болом. Кыскасы, күндөштүү болуп, жашоом жаман тарапка өзгөрбөдү. Тескерисинче көп жакшылыктарга жетиштим. Жада калса күйөөмдү мурункудан да жакшы көрүп, эртерээк үйлөнсө болмок деп жибердим. Бул башымдан өткөргөн окуяны айтуудан максат, сиз аалымсыз. Адамдар арасында көп болосуз. Менин окуямды адамдарга айтып берсеңиз, себеби Аллах Таала жана анын элчиси ушул ишке ыраазыбы, демек бул иште жакшылык бар, деди. Шейх жооп берип мындай деди: Аллага шүгүр. Сиз бул акыйкатты түшүнүп жетипсиз. Мен бул акыйкатты канча ооз өтүп айтсам да жеткизе албаймын. Аялдар баары бир жаман көрүшө берет. Бул окуяны баарына сиз өзүңүз айттыңыз. Маселенин жеңил жана жагымдуу, пайдалуу экенин сиз түшүндүрүп бериңиз. Чындыгында бул акыйкаттын даамын ар бир аял татып көргөндө гана түшүнөт, деди. Урматтуу мусулман аялдар, Куранда уруксат берилген нерсеге каршы чыгуу менен башка турмуштан ажыраган, кыйналган жана карадалы болуп жашы өтүп жаткан аялдарга зулум кылган болосуңар. Себеби алар да зына кылып, арам ишке барып коюудан коркушат. Жок дегенде экинчиси болуп тийсем дагы ыраазымын. Мен да бир эрди колтуктап бассам, балдарымды жетимсиретпей камкордугуна алган жан болсо гана деген аялдар толтура. Өзүңөрдү алардын ордуна коюп көргүлө. Аалымдар айтышат, кайсы аял күйөөсүнүн экинчи аял алуусуна каршы чыкпаса, ал аял такыба экен. Себеби Курандагы аятка каршы чыгуудан коркту дешет. Негизи силер каршы чыксаңар деле эч нерсе өзгөрбөйт. Аялы каршы чыкса албасын деген сөз жок. Алла Таала Куранда экинчи аял алуу боюнча мындай дейт: Өзүңөргө жаккан башка аялдардан 2-өнө, 3-өнө жана 4-өнө үйлөнө бергиле. Эгер адилетсиздик кылып коюудан корксоңор, анда 1-өнө гана, же болбосо кол астындагылар күңдөр менен чектелгиле.
бул зулум кылбооңорго жакыныраак деди. Ниса сүрөсү 3-аят. Алла Таала адилеттүү боло алсаңар, башкача айтканда ага да, буга да бирдей карап, аларды бардык тараптан камсыз кыла алсаңар, анда Алла Таала көп аялдуулукка уруксат берет. А эгер андай кыла албасаңар, бирөө силерге жетет деди. Бул аят кудурети жеткен ар бир эркекке 2, 3, 4 аял алууга уруксат берет. Шарты такыба болуу менен. Ассаламу алейкум рахматуллах ва баракатух. Жария. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям менен чогуу ажылык кылганын соогун алгыңыз келеби? Анда биз менен Рамазан айында умра сапарына аттаныңыз. Бизде сиз үчүн өтө сонун жеңилдиктер каралган. Биринчиси, Рамазан айын толугу менен Мекке Мединада өткөрүп, кадыр түндү, айт намазды бүткүл дүйнөнүн төрт бурчунан топтолгон мусулман бир туугандарыбыз менен чогуу окуп, бирге майрамдап 25 күн, дээрлик бир ай ошол жакта кенен ибадат кылып кайтабыз. Мына ушунча убакытка тамак ашы менен билет баасы болгон $1650. Мындай мүмкүнчүлүк башкаларда жок. Экинчиси, эми документке деп жүгүрбөйсүз. Сиз болгону загранпаспортту гана бизге тапшырасыз. Калган баарын өзүбүз бүтүрөбүз. Үчүнчүсү, ихрам кийимин, умра китебин, аялдарга жоолук, жилет, сумка, жайнамаз, замзам суусун белекке аласыз. Эң негизгиси, сиз ибадаттарыңыздын туура аткарылуусуна чоң көмөк көрсөткөн илимдүү дамла Санжар Тыныбек уулу жетектеп барат. Мүмкүнчүлүктөн кур калбай жазылууга шашылыңыз. Учуу күнү 10 апрель. Байланыш үчүн номер 0773 691 877 0776 56 29 56.